27 жаштагы Шеринбек Улубек учурда оор илдетке кабылып, жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп жаткан чагы Медиа-Ордо YouTube каналдагы жөн карап турбастан дал ушул бүгүнкү каарманыбыздын үйүнө келип, анын ал-акыбалын сурап кетүүгө бел байладык. Андыктан каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Кандай отурасыздар? Жакшы? Бул жака, Сөз башынан болсун, азыр ошол өзүңүздүн азыркы абалыңыз жөнүндө деги эле бул ооруга кантип чалдыгып калдыңыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум. Өзүңүздү бир аз тааныштырып өтүңүз. Кыргыз элим, мен атым Шеринбек Улубек, өзүм 94 жылдык болом. Өзүм ушу Жалал Абад шаарында төрөлүп өскөм. Ошо 2016 ошо Москвага ошо мигрант катары иштегенге кеткем. Барып, ал жакта жакшы эле жумуштарым көрүшүп, жакшы эле иштеп аткам. Ошо Алла Тааланын бул дагы бир сыноосу экен. Ошо Кыргызга кабылып, ошо 2017 аягы Кыргызстанга келдим. Ал жактан Москвадан көрүнөйүн деп аракет кылдым, бирок ал жакта акчасы кымбат болуп, ичине акчаны үнөмдөп эконом кылам деп бул жака келгем. Келип ошо Жалал Абадта бир айдай больницада жаттым, дары-дармек ичип жакшы болуп кетем деп, бирок эч кандай өзгөрүү болбой күндөн күнгө ичим иши баштады. Врачтар келип томография түшүрүп, изилдеп көрдү, эч кандай натыйжа болбоду да, жанагы томографияда ирин көрүнбөйт экен. Акыры Бишкекке жөнөтүп, Бишкектен текшергенде ошо ириндеп кетиптир деп 3 жолу операция болдум. Анда врачтарга мен айткан болчумун, ошо жакшы болуп басып кеткенден кийин больницадан чыгам десем, больницада дагы операция кылгандан чыгарат да, кантсе дагы. Бар үйүңө барып лечение кылсаң жакшы болуп кетесиң деген болчу, бирок Жалал больницадан чыккандан кийин Жалал Абадка барып, Жалал Абадта дагы 2 жыл жаттым да. Эч кандай өзгөрүү болбоду. Ошо көкүрөктөрүм аллергия болуп, дары-дармек ичкен сайын жанагы артап кеттим өтө. Шайым жок, иммунитетим түшүп кетип, акыры ар кандай ойлор келди. Анан акыры иним бар болчу, иним өзүм бир тууган иним Россиядан келип мени 3 жыл карады. Акыры айттым, мен бул жерде больницанын ичинде жакшы болуп кетишим кыйын экен, себеби оорулар көп да, ыйлап жатканда алар көрүп, акыры үйгө барып чыктым, үйдө 6 айда жүрдүм. Акыры үйдө деле туруп баса албайм же. Ошентип былтыр кошуна калоңдор, эжелерим, тааныштар ошой келип аракет кылып, биз да карап отурбайбыз, ошо юзупка чыгып, биз деле колубуздан келчи жардам беребиз. Сен тубасаң айып болсоң да мейли болчу, мен жакшы болуп кетесиң дегенден былтыр ошо колуман келишинче аракет кылып ошо Бишкекке келе бергем. Ошо Бишкекке келип, ошо канча деген жакшы адамдар менен жолугуп, жакшы сөздөрүн укканда ошо аракет кылып, азыркы учурда ошо оң бутум иштебейт, бирок ошо балдак менен ошо колуман келишинче аракет кылып жүрөм да азырчы. Негизи кырсыктагандан кийин канча убакытка чейин такыр дарыланбай, көзөмөлгө албай жүрдүңүз? Кырсыктап калгандан кийин жаштыкка салып койдумбу, ал маалда 23 жашта болчумун. Ал маалда 23 жашта болчумун, жыгылгандан кийин же орун тоготподумбу, ошо орусса деле ал жакта ошо кетанал таблеткаларды справкасы менен ал жакта жөн сатпайт. Кетанал таблетка ичип, канча убакыт жүрдүңүз ошондо? 2 айдай жүрдүм ал жакта, Москвада 2 айдай жүрдүм. Акыры ишим болбой калганда ошо анан келдим, айласыздан келдим бул жакачы. Ошондон бери акыбал ушул даражага болду. Ошо убакыт өтүп кетишинен, ошо оору козгоп кеткенден, эгерде эртерээк келип, ошо жыгылганда эле келсем жакшы болуп кетмекпи деген ойлор бар болчу. Негизи азыр 4 жылдын жүзү болуп калыптыр. 4 жылдын ичинде Кыргызстанда эч бир дарыгерлер, мисалы анча-мынча ооруканалар бул нерсени айыктырууга мүмкүнчүлүгү жок бекен. Кайрылып көрдүңүз да сиз? Кыргызстанда бизде медицина тармагы анча өнүккөн эмес экен. Бизде ошо бир гана ошо Бишкекте 4-ncü больница бар, Сарбек Чумаев өзү иштеген. Ал жака деле барып көрдүм, бирок колунан эч нерсе келбейт экен, өздөрү айтты. Эгерде макулдугун берсең, томография түшүп кел деди, барып могу бутту кестирип, бияктан протез коебуз деп айтты да. Барганда анан айттым, мен бутум иштеп келип басып келген болчумун, операциядан кийин ушундай болуп калды. Меники белден болуп атпайбы десем, сеники азыр 7 омуртка болуп кетиптир. Ал маалда 7 болчу, азыр 9 омуртканы сынып кеткен да.
Бир эле эки омуртканы операция кыласыз, калганы колдон келбейт деп койду. Врачтар айтты, ал жакта сен протез коюп койсоң бутуң иштеп кадимкидей басып жүрөсүң, ошо колдон келген ошол деп койду да. Ойлор кетти, ошо эми ушу менен жашап кете албайт, ошо ушу менен майып болуп калдымбы деп. Акыры тааныш билиштер Түркияда иштейт болчу, алар менен чалып байланышып сүйлөшүп көрсөм, Нурсейит деген байке бар, Турцияда врач болуп иштейт. Ал менен чалып ушундай акыбалымды түшүндүрүп айттым. Бул жактан документтерим жөөтүн текшерип көрүп, сен жакшы болуп кетесиң. Ошо Москвадан келгенде бекер операция кылдырып койсуң, бардың сеники операцияны жолу ачып эле жаап коюптур дейт да. Ошо меники ириңди эле алып коюптур, калган омурткалар ошомойдон. Азыр ошо 9 омурткам сынып азыр сыртка чыгып кеткен да. Ама бутум иштебей калышы, бул жакта операция болгондо могу буттун мерин кескен, ошол кескенде тарамышта үзүк, анан бул жактан жүлүн да кысып койгон. Бул Кыргызстанда операция болгондон кийин ошол тарамыштар үзүлдү. Ошо тарамыштар үзүлгөндөн кийин группага чыгарып койду. Майыптык биринчи группага чыгарып койду, бирок мындай намызданып уялып чыкпай жүрдүм, бирок дары дармек акча керек экен, эми өкмөттөн болсо кичине пайда болсун деп акыры 1 жылдай жүрдүм. Акыры чыгып азыркы учурда ошо биринчи группада майып болуп калдым да. Негизи биздин Кыргызстанда операция болгондон кийин тарамышы үзүлүп кетти деп атасыз. Мисалы, ошол билген врачтар айтып атат да, бул Кыргызстанда бекер эле кылыштыр депчи. Анан арызданып көрдүңүздөрбү ушул туура эмес кылып койгон үчүн? Мен бул тарамышты үзүлүп кеткенин эле билбейм. Мен жүргөндө тууган урттарым, өзүмдөгү атамдар барды тең урушуп, сен жалкоолоп эле жатасың деген да күндөр болду да. Себеби 3 жыл жатып калдым да. Күндөгү энимен урушам, башка мага эч кандай сөз жакпаган. Себеби аракет кылайын дейм, бирок эч кандай дарыметим, күчүм жетпейт да. Аны көрсө мен бутум тууган урттарым жакшы, бул атайлап жалкоолонуп жатат деген ойдо жүрүштү. Анан акыры ошо Турцияга документтер жөөткөндөн кийин ошол жообу келди да магачы, ошо тарамышты үзүү экен, анан биякта омуртка нервный система бутта кысып койгон. Анан кийин туугандыктарга көрсөтсөм, анан ишенип ошондон кийин Турцияга аракет кыла баштадык. Анан Жалалаттан келип врачтарга эле барып, арыз менен бардым. Ошо жок дегенде, ошо операцияны неме кылып, кандай кыласың, сүйлөшүп бергиле же бекер кылып бергиле десем, бирок операцияга кирип кетатканда документке коюп бергем да. Эгерде операциядан чыкпасам же өтүп кетсем, аларга врачтарга доом жок деп. Ошонун айынан колуман эч нерсе келбеди да. Ошонун ичинде демек баары камтылган экен. Ошонун ичинде ошо договор боюнча операция болгон, ошо врачтар жоопкерчиликти албайт да, мойнундачы. Эгерде жоопкерчиликти алган болсо, операция кылбайт болчу менекенчи. Эми ошо Турцияда ошо 98% гарантия берип атат. Ошо операциядан кийин ошо 3 ай, 4 айдын ичинде кадимкидей адам болуп басып кетесиз. Бирок мурункудай оор нерсе жүк көтөрбөйм. Ошо жеңил жумуштарда эми 1-2 жыл ошо жеңил жумушта такси ошон 1-2 жылдан кийин ошо дары дармек ичип ошо мен жакшы болуп кетип болот экен да, 2 жылдын ичинде. Турцияга операция кылганга канча каражат керек болот? Былтыр мен сүйлөшкөндө биринчи башында $50,000 деген, анан $50,000 дегенде мен акыбалымды түшүндүрүп айткам да, врачка Нурсейит байкеге айттым. 1-2 жолу мен чакырды, кете албай акыры 3-үчүндө туурасын айтышка туура келди, себеби мен апам дагы атам экөө ооруп калганга байланыштуу эне баласына күйөт экен кантсе дагычы. Анан ошо Москвага кетип жакшылайын деп барып, апам дагы ошо 1 жылга жетпей Москвадан качып болуп кетти да. Анан ошо кыйналганга байланыштуу айттым, ушундай апам да өтүп кетти, ошо карындаштарым да жаш, эң улуусу менмин десем, бир гана азыр Москвада атам эмгектенип жүрөт. Десем $15,000 скидка алып берген. $35,000 болгон. Анан ошо 1 жылдан бери ошо аракет кылып жүрөм, ошо мен тааныгандай эжелер бар. Аракет кылып отуруп, азыркы учурда ошо $20,000 топтолгон. Топтоп ошо мен турат, азыр ошо $14-15,000 акча жетпей атат, ошо болуп калса. Себеби азыркы июлдун айында операция кылса болот экен, бирок жагы күндүн ысыгына байланыштуу жагы заражение болуп кетиши мүмкүн экен да, ошо августка жылдырылды. Күн салкындаганда. Күн салкындаганда августтун 20-сында бул жактан азыр мен эжем үйүндө жашайм, эжемдин кызы ошо Турцияда иштейт да. Ошо эжем экөөбүз бул жактан ошо барып мени карап жакшылаганга өзү кепилдигин алган. Ошо $15,000 каражаты топтолуп калса, ошо августтун 20-сында Кудай кааласа, Алла таалам жолубузду ачса, августтун 20-сында жолго чыгабыз. Буюрса. Негизи эле ошол
сыркоологондон кийин андан мурунку учурду өзүңүз айтып берсеңиз кандай өзгөрүүлөр болуп кетти негизи? Өзгөрүүлөр өтө көп болду. Жакын адамдарды да жоготкон күндөр болду. Ар кандай болот экен, кыйналганда, басып жүргөндө жаныңызда кимдер жүрөт экен, аны эч ким билбейт экен да. Досторум жүрөт деп, тууган урга ишенип жүрөт экенбиз, бирок кыйналганда бардыгы керексиз адамдар жагы кайдыга карап коет экен. Мен де ошо Жалатта жүрдүм, ошо өтө кыйналып кеткен болчумун мен былтырчы, өзүмдү карабай, себеби баса албай. Ойлодум эле, Алла таалам шипасын берем десе берип коет экен, ошончо басып аракет кылып ушу Бишкекке келе бердим. Бишкекке келгенден баштап канча деген досторду таптым, жакшы деген инсандарды, эжелерди, бир туугандарды таптым. Ошолор колунан келишинче жардам берип атышат. Ар бир адам мындай кыйынчылык башына түшпөсүн экен да. Башыңызга түшкөндө эч кимге кереги жок болуп калат экен, себеби мурункудай аларга жардам бере албайм. Азыр жакшы адамдар деле көп, бирок жаман деле бар экен да, арабызда бар экен. Ошонсо да Аллага шүгүр, бар нерсеге шүгүр келтирем. Кырсык ошол кашкалыктын ортосунда деп коет го, сыноо келет кетет депчи. Анан негизи жакшы ниет кылып туралы, оңолуп кетиңиз. Анан негизи оңолуп кетсеңиз, кандай жакшы пландарды койдуңуз алдыңызга? Азыр чынын айтсам, өзүм план деле бир-эки эле планым бар болчу, себеби адам кыйналганда мындай адам өзүн чыдап коет экен да. Себеби мен басып кетишиме, монтип балдак мен азыр бетке дагы бассам, эми ошосунда да Аллага шүгүр, бирок ошого дагы бир себептер болот экен. Убакыт сааты келет экен, өзүнүн ар бир жашыбыз ойноп күлө турган маалдан келет экен. Азыр мен 28 жаштамын, бирок ушул маалда адам үйлөнгүсү келет экен да, негедирчи. Мен ойлодум да, эми ооруппасам, айып болсом кимге керек мен деп, бирок мындай жакшы инсандар бар экен, мисалы Алланын ыраазычылыгы үчүн турмушка чыгам дегендер бар экен да. Ошентип бир кыз менен таанышып калгам, эми ошо баарын тең туура түшүнүп менин акыбалымды баарын тең макул дедим. Ошону үйлөнөйүн деп ошо колуман келишинче аракет кылып атам. Андан сырткары эгер жакшы болуп кетсем, Кудай кааласа, Алла таалам шипасын берсе, ошо өмүрүм өтүчөктү элге кызмат кылып, колуман келишинче ошо сиздерге окшоп мен да элге жардам берип, бир ушунча бир YouTube канал ачып, ошо менен алектенейин деп атам. Себеби бул жашоо өтө кыска жашоо да, убактылуу жашоо менен өтөрөбүз, бирок убакыт менен ден соолукту табыш өтө кыйын да. Бир күнү болсо, бир күнү баарыбыздын бул ааламдан, жашоодон көз жумабыз. Наркы дүйнөгө барганда бар нерсенин Алла тааланын астында сурагы бар да. Ошого мен да аракет кылган себеби ошол. Монтип жүрүп кетип, өтүп кеткен болсом, Алла таалам мени өмүр берип атат. Бирок наркы дүйнөгө барганда эмне деп жооп берет экен деп, себеби ар бир кылган ишибизге мен дагы ошо адам баласында 5 шарт кыла турган, ошо зекет берип, колунан келишинче намаз окуп, ошо парзымды аткарайын деген ниеттер бар. Ошо күнгө Алла таалам жеткизсе, иншалла, рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, алган колдон берген кол жакшы деп коет. Сиздер төмөнкү реквизиттерге сөзсүз түрдө өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша каражатты которуп койсоңуздар аябай кубанычтуу болобуз. Жапа тырмак киришсек, баары жакшы болот деген үмүтүбүз чоң. Ошондуктан жардамды аябайлы. Ал эми сизден жыйынтыктоочу сөз болсун. Кыргыз элине кайрылууңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Кайрымдуу, мээримдүү кыргыз элим, баарыңыздарга Алла таалам ыраазы болсун. Ошо 1 жылдан бери мен колдоп келаткан эжелерим бар, ошо бир туугандар бар. Өзүм ошо көчөдө ошондо ооруатканыма, оорумума себепчи болуп канча деген бир туугандар таптым, досторду таптым. Ошо көбүнчө мекендештер ошо чет мамлекетте мигрант болуп жүрсө да кыйналып, колуна келишинче жардам берип, кээ бир эжелерим бар, ошо кээ бирки ыйлап мага чалат, эгер кандай колуман келсе, баардыгын тең ушу сени жакшы кылып, сени жакшы деп. Алла таалам ушуларга баарына тең ден соолук берсин. Үй бүлөсү менен бактылуу болсун. Үйүңүздө бар күндө ошо жаш баланын үнү жаңырып, дасторконуңуз жайылып турсун. Иншалла, Кудай кааласа, мен дагы ошо сиздердин дуаңыздар менен, сиздердин тилегиңиздер менен жакшы болуп кетсем, сиздерге да колуман келишинче жардам кылам. Ден соолукта болгула, бар болгула. Алла ыраазы болсун баарыңыздарга.